Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Германияга дарыланууга учуп кетти. Кабарды Министрлер кабинетинин маалымат кызматы тастыктады. Бирок Жапаровдун кайсы шаарга жана кайсы клиникага кеткени белгисиз. Белгилей кетсек, 28 апрелде Жапаров жүрөгү ооруп, кан басымы төмөндөп кеткен деген диагноз менен Мир Рахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна жаткырылган. Жапаров мындан бир нече күн мурда АКШдан кайтып келген. Ооруга узак убакытка учканы себеп болушу мүмкүн деп божомолдонду. Булак Спутник чекитке эже. Мадумаровдун айтканын кыл, кылганын кылба. Мадумаров туруп алып болгон кооз сулуу сөздөрдү тизмектеп, куюлуштуруп, жамактатып сүйлөп, акыл айтса угуп эле отура бергин келет. Бирок ал ошол өзүнүн сөзүнө ылайык иш кылбай тетири siiп кеткенин көргөндө аргасыздан жакаңды кармайсың. Туура. Мадумаров саясатчы. Саясатчылардын көбүндө туруктуулук, адилеттүүлүк, бекем позиция деген сыпат жашабайт. Бирок мынчалык деңгээлде эмес. Миң барекет саясатчы болгон күндө да ал адам. Акыры адамда бир аз да болсо адамгерчилик, уят, намыс деген болушу керек. Ал эми Адахан акабыз мунун баарын эбак эле ээсине берип көмүп койгон. Кимсанбаевич качан болбосун ЖММКларга маек берип жатып, жакындары, тууган туушкандары анын ишине аралашпасын, андайга жол бербей турганын айтып жүргөн. Бирок бул деле Мадумаровдун кезектеги өрдөктөрдүн бири болуп калды. Эмнеге десеңиз, Мадумаровдун бир туугандары Рахиль Мадумаров менен Абдулазиз Мадумаров Адахандын атын алайга даңкын далайга жеткирген тролдук фермасын башкарышат. Алар көмүскөгө отуруп алып, Мадумаровго каршы чыккан саясатчыларга, депутаттарга, журналисттерге, активисттерге карата кара пиарларды, ушактарды уюштуруп, алардын тебелеп тепселеп шылдыңга алышат. Мисалы, өткөн аптада депутат Бакасов менен Мадумаровдун ортосунда болгон талаш тартышта Мадумаровду тартипке чакырганы үчүн Бакасов дээрлик 5 күн интернет бетинен түшпөй, ар кандай маскаралоого туш болуп басымга кабылды. Мындай мисалдар онтоп саналат. Эмнеге эле башында үндөбөй отурган Адахан мырза фейк боюнча мыйзамга каршы чыгып, бул сөз эркиндигин чектеп салат деп кыйкырып жатат десе, иттин өлүгү башка жака көмүлгөн турбайбы? Анан кантип Мадумаровго ишеним артууга болот? Жөн эле көраяктанып, кагынып, силкинип, кыйкырынып, өкүрүнө бербей, бир аз ылдыйраак түшүп, сүйлөгөн сөзүнө жараша иш кылып, каталарын оңдоп, карапайым жашоосуна кайтпаса ашынып бараткан текеберлиги өз башына муш болуп тиет. Ансыз деле айланасындагы котологон тарапташтары мунун чыныгы жүзүн жакындан көрүп билген соң жүздөрүн үйрүп басып кетишти. Булак антирейтинг. Өзбекстан Талибанга ооган аскердик учактарын кайтарып бербейт. Талибан кыймылы бийликке келгенден кийин Ооганстандан качып чыккан мурдагы аткаминерлер менен аскер адамдары Өзбекстанга таштап кеткен аскердик авиатехникалар Кабулга кайтарылып берилбейт. Бул тууралуу Америка үнү радиосуна берген маегинде Өзбекстан президентинин Ооганстан боюнча атайын өкүлү Исматулла Эргашев билдирди. Анын айтымында аталган авиатехникалар АКШ өкмөтүнүн менчиги болуп эсептелет. Ооганстандын мурдагы өкмөтүн АКШ каржылаган, андыктан ал авиатехникаларды эмне кылуу керектигин Вашингтондун чечимине жараша болот. Биз азыр аларды АКШ менен болгон макулдашуунун негизинде сактап турабыз жана бул жөнүндө Талибанга маалымат бердик, деди Эргашев. Быйыл январда Талибан Өзбекстан менен Тажикстандан Кабулдун мурдагы расмий адамдары бул өлкөлөргө таштап кеткен 40 тик учакты кайтарып берүүнү талап кылган. Анда талиптердин коргоо министрлигинин өкүлү Инаятулла Хорезми аларга ага чейин да тик учактарды Ооганстандагы азыркы өкмөткө кайтаруу өтүнүчү менен эки өлкөнүн бийликтерине бир нече жолу кайрылышканын айткан. Кеп Өзбекстанга качып кеткен ооган аскерлери калтырып кеткен 22 учак жана 24 тик учак жөнүндө болууда. Мындан тышкары алар дагы 18 авиатехниканы Тажикстанга калтырып кетишкен. АКШнын коргоо министрлигинин өкүлдөрү Өзбекстандын да Тажикстандын да учактар менен тик учактарды Ооганстанга кайтарып берүү ниети жок экенин ырастады. Анын айтымында Вашингтон ал өлкөлөрдөгү аскердик техникаларды эмне кылуу керектиги боюнча акыркы чечим кабыл ала элек. Булак Назар Ньюс чекитке эже. Кыргызстандыктарды ажылыкка алып баруучу авиакомпания тандалды. Кыргыз мусулмандарын дин башкармалыгы ажыларды ташууга Кыргызстан менен Сауд Аравиясынын улуттук авиакомпанияларынын ортосунда тандоо жарыялап, ага бир гана ФНАС авиакомпаниясы катышкан. Анын негизинде ажыларды ташууда кызмат көрсөтүү үчүн ФНАС авиакомпаниясын тандап алышты. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Учурда авиакаттамдарды уюштуруу, келишим түзүү жана башка уюштуруу маселелери чечилүүдө.
Белгилей кетсек, быйыл Сауд Аравияга ажылык сапарга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 2766 квота бөлүнгөн. Ажылыктын баасы $4500. Эскерте кетсек, 2019 дагы ажылык сапарга ташууга Сауд Аравиясынын жарандык Flynas авиакомпаниясы гана сынакка катышкан болчу. Бул Акмарал ФМ чекитке ийже. Ким камаганын териштирди. Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда Садыр Жапаровго 4 берене менен кылмыш иши козголуп, 3 беренеден акталган, калган 1 берененин негизинде Сооронбай Жээнбековдун убагында камалган. Мындай маалыматты СДПКнын лидери Темирлан Султанбеков билдирди. Атамбаевдин убагында Жапаров 7 ай жатып акталган. Жапаровдун кезинде Атамбаев 16 айдан бери түрмөдө жатат, деди ал. Садыр Жапаров өчү болсо Атамбаевден эмес Жээнбековдон алуусу керектигин айтты. Булак апта чекитке ийже. Жаш саясатчыны сындырыштыбы? Бакыт Калмаматов камактан чыккандан кийин унчукпай саясатта караанын көрсөтпөй кеткени коомдо ар түрдүү жоромолдонуп жатат. Бийлик жаш баланы катуу сындагандыгы үчүн сындырып койду. Айрым тарапкерлери анын саясий карьерасынын бүткөнүн айтышууда. Азаттык партиясына кошулбай эле өз алдынча кетсе, балким саясий турмушунда чоң өзгөрүү болор эле деген пикирлер айтылып жүрөт. Булак апта чекитке ийже. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. 4-6 май күндөрү Кыргызстанда абанын температурасы төмөндөп, катуу жаан жай турганы айтылды. Мезгил менен жамгыр жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар түшүшү күтүлүүдө. 4 майда күндүз жана 5 майда түнкүсүн Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир аймактарында жаан-чачын катуу жайт. Тоо этектеринде жана тоолорго мөндүр түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы төмөндөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетери айтылды. Мындай өзгөрмөлүү аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарды малды кармоону кыйындатат. Булак Спутник чекитке ийже. Согуш башталгандан бери Украинада 5,5 миллион адам чыгып кетти. Орусия кол салган 2 айдан ашык убакыттан бери 5,5 миллион адам Украинанын аймагын таштап чыгып кетти. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча агенттиги кабарлады. Алардын көбү дээрлик 3 миллионго жакын киши Польшага өткөн, 825 миңи Румынияга, 681 миңи Орусияга, 530 миңи Венгрияга, 447 миңи Молдовага, 379 миңи Словакияга жана 25 миңи Беларуска келишти. Качкындар иши боюнча агенттик Шенген аймагынын ичинде жарандар ээн эркин каттап жатканын, бул аймактын ичинде Венгриянын, Польшанын жана Словакиянын чек арасынан өткөндөр гана расмий эсептелип жатканын билдирди. Бул өлкөлөр Украина менен чектешет, аларга кирген украиналыктардын бир бөлүгү андан ары башка мамлекеттерге өтүп кетишкен. Украинанын мамлекеттик статистикалык комитетинин маалыматына ылайык 2022 жылдын башында өлкөнүн калкы 41 миллиондон ашкан. БУОнун адам укуктары боюнча башкы комиссарынын башкармалыгы Орусия кол салгандан бери Украинада 2889 адам өлгөнүн, 3235 адам жаратылганын билдирүүдө. Украинанын расмий бийлиги курмандыктар мындан бир нече эсе көп экенин маалымдап келет. Булак Азаттык чекит.org. Зеленский Туркияны орусиялык туристтерди кабыл алып жатканы үчүн айыптады. Украинанын президенти Владимир Зеленский Туркияны Киев менен мамиле кылууда кош стандарттуулуктан баш тартууга чакырды. Туркия бир жагынан арачы түшүп, Украинага маанилүү колдоо көрсөтүүдө. Экинчи жагынан болсо, маселени туристтик каттамдарды даярдап жатканын көрүп жатабыз. Атайын орусиялык туристтер үчүн, деди Зеленский Грециялык ИАРТ телеканалына курган маегинде. Украин президенти Туркиянын бул аракеттерин калыс эмес деп атап, Түрк бийлигине эгер Украина менен достук мамилени уланткысы келсе, орусиялык туристтер менен чындыктын бирөөсүн тандоого өттү. Орусия Украинага кол салгандан бери Туркия Киевти колдоп, Москвага каршы санкцияларды салган эмес. Түрк бийлиги мындан сырткары Орусиядан туристтерди тартуу үчүн жол картасын иштеп чыккан. Анын ичинде Орусияда жайгашкан туроператорлорго насыялык колдоо көрсөтүү жана орусиялык туристтерди ташып келүү үчүн атайын 2 авиакомпания түзүү аракеттери бар. Айт намазынан кийинки кайрылуусунда Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Украинадагы согуштук туристтик сезонго терс таасирин бербеши керектигин айтты. Ал Орусиянын президенти Владимир Путин бул багытта жардам берүүгө убада кылганын белгиледи. Эрдоган ошондой эле Украинанын Мариуполь шаарындагы тургундарды эвакуациялоо жана Украинадан жана Орусиядан дан азыктарын экспорттоо боюнча аракеттер боюнча да Путин менен сүйлөшкөнүн кошумчалады. Туркия орусиялык туристтер эң көп каттаган багыт болуп саналат. Европа биримдиги жана башка өлкөлөр орусиялык авиакомпанияларга
Аба мейкиндигин жапканына байланыштуу быйыл Туркияга келген орус жарандары дагы арбыйт деп күтүлүүдө. Согуш башталгандан кийин өзүнүн чет элдик каттамдарын токтоткон Аэрофлот компаниясы Туркияга учуусун жандантаарын жарыялады. Булак Азаттык Чекит.org.